Салам достор. Бул биздин биринчи дүйнөлүк согуштан башталган тарыхый сериал сыяктуу чыгарылышыбыздын кийинки бөлүгү. Эсиңиздерде болсо, мурунку чыгарылышта согуштун башталуу себебин айтып өткөнбүз. Франц Фердинандтын өлүмүнөн тутанган бул согуш бүт Европаны каптап кетет. Шылтоо таппай турган Австро-Венгрия дароо Сербияга согуш жарыялайт. Сербияны колдогон Россия империясы Австро-Венгриянын чек арасына армиясын жылдырат. Германия Россиянын бул аракетин согушка түртүү катары сындап, ал дагы армиясын мобилизациялайт. Негизи Германия дагы шылтоо таппай эле турган. Анткени ал дүйнөдөгү жерди башынан бөлүштүрүүнү каалап келген. Эгер сиз биринчи бөлүгүн көрө элек болсоңуз, мына бул шилтеме аркылуу өтүп көрсөңүз болот. Ошентип биринчи дүйнөлүк согуш башталды. Жалпы мобилизацияга мындай болгон жаш балдар чакыртылган. Ооба, алар азыркы муунга караганда улуу көрүнүшү мүмкүн. Бирок алар 18-20 жаш тегерегинде гана болушкан. Чакыртылгандардын орточо жаш курагы 20-30 болгон. Согуштун жүрүшүндө жоокерлер жетишпей, 35 жаштан жогоркулар дагы чакыртыла баштайт. Кызыктуу фактыдан айта кетейин. Согушка чакырылган эң жаш жоокер сербиялык 8 жаштагы Момчило Гаврич болгон экен. Мына бул ошол жоокердин өзү. Анын согушка катышып калуу себеби анын ата-энеси каза болуп, жалгыз калгандыктан согушка аттанган дейт. Эң улуусу британиялык сержант Роберт Фредерик Робертсон болуптур. Ал өз эрки менен тизмеге катталганда 71 жаш куракта болгон экен. Мына ошентип жаш карысына карабай согушка аттанышкан. Мына бул жерде немис жоокерлери эч камырабай баштыктарын алып, өзүнө бөлүнгөн куралдарды кармап көрүп жатышат. Баштыктын ичинде байпак, кан акса орогонго чүпүрөк сыяктуу согушка эң керектүү буюмдар болгон. Аларга ошол учурдагы немистердин символу болуп калган шлем Пикель Хаубе берилген. Көпчүлүгүнүн жүзүнөн мекенди коргоо үчүн согушка барууну чыдамсыздык менен күткөн шаңды көрүүгө болот. Бирок алар алдыда эмне күтүп турганын али билбейт болчу. Санкт-Петербург. Балкондо орус падышасы Николай II. Анын жанында немис императорунун тууганы жубайы Александра. Ал тууган агасы Россияга каршы согуш ачканына тынчсызданып турат. Эл болсо, "О Кудай, падышабызды сактай көр" деп империянын гимнин ырдап, патриоттук сезими көтөрүлүп турат. Германия Россияга каршы согуш жарыялагандан кийин орус элинин немистерге болгон жек көрүүсү күч алып кетет. Алар немисче жазылган көрүнөк жарнактарды талкалап, немисче аталган жер, суу, дүкөн, адамдын атын бүт баарын бутага алышат. Керек болсо ошол учурда Россиянын борбору аталган Санкт-Петербург шаарынын атын Петроградка өзгөртүп ташташат. Анын өзгөрткөн себеби бург деген сөз немис тилинен которгондо чеп, шаар дегенди түшүндүрөт. Мына ошондуктан бург сыяктуу немис тыбышы угулган эмне болбосун баарына каршы чыгышкан. Ал эми Францияда согушту жактагандар, жактабагандар болуп эки жаатка бөлүнүп турушкан. Бир жааты каршылаштар менен компромисске келип, согушту токтотууну кааласа, бир жааты немистердин каалоосу чоң экенин айтып, ага даяр турууга үндөп жатышты. Бирок бул бөлүнүү көпкө узаган жок. Германия Францияга каршы согуш жарыялаганда жалпы мобилизация жарыяланып, ар жерлерде жарыялар илинди. Ошону менен Париж элинин тынчтыкка болгон үмүтү өчтү. Согушка Франциянын колониялары Алжир, Сенегалдан дагы жоокерлер чакыртылды. Кемелер аскерлерге жык толуп жөнөп жатышты. Бул кадрда бийлеген жоокерлер алдыда ырайымсыз, кандуу фронт күтүп турганын сезишкен эмес. Ал эми фронтко жөнөп жаткан француз дыйкандары "Биз түшүм жыйноого кайтып келип калабыз" деген ишеним менен жолго чыгышкан. Жалпысынан айтканда, Францияда, Германияда, Россияда элдер согушка бир-бирден чыгып, шаң менен жөнөп жатышты. Франциянын президенти Пункаре бул күндү улуттук биримдиктин ыйык союзу деп атады. Жалпы мобилизацияга Франциядан 3 миллион, Россиядан 5 миллион, Германиядан 8 миллион, Австро-Венгриядан 2 миллион аскер топтолгон. 1914 жылы алар согушту романтика, баатырдык, эрдик менен сүрөттөлгөн китептеги чыгармаларга салыштырган. Өздөрүндө ошол чыгармалардагы душманды талкуулоо үчүн чоң жоого чыккан баатырлардай элестеткен.
Алар поездге отурганда ырдап, бийлеп, мындайча айтканда аскердик парадка бара жаткандай аттанышкан. Бул учурда Германия жеңишке тез жетүү үчүн Шлиффен планы иштелип чыгат. Негизи бул план согушка чейин эле даяр болгон экен. Пландын максаты эки фронтту кыскартуу болгон. Алгач Люксембург жана Бельгия аркылуу Францияны бат эле басып алып, андан соң Россияны чыгыштан талкалап кирүү эле. Бирок Бельгия 1815 жылдан бери бейтарап статусун карманып келген. Ал статусту бузуу Британияны согушка аралаштырууга тете болчу. Немис командачылыгы Британиянын армиясы жетишсиз, согуш талаасына кеч келет деп ойлогон. Ошол менен катар Бельгиянын каршылыгын да эске алган эмес. Германия Бельгия аркылуу Францияга чабуулун баштаганда Британия согушка аралашууга аргасыз болот. Лондондо Жорж V элге кайрылат. Бул коркунучтуу апаат, бирок бул биздин күнөөбүз эмес. Кудай бизге жеңилдик берип, бул согуш тезирээк бүтсүн. Бельгия королу Альберт I мындай деди: өзүн коргогон өлкө эч качан жок болбойт. Бельгиялыктардын бронепоездери жана бекемделген шаарлары немистерге күтүлбөгөндөй каршылык көрсөтөт. Немистердин планы кечеңдеп, 1 тонналык снаряд аткан круп замбиректерин колдонууга аргасыз болушат. Бельгиялыктар немистер келүүчү темир жолдорду бууп, атайлап локомотивдерди кагыштырып, жолдорду бузуп салышат. Немистер Бельгияда жыла албай токтоп, Россия чыгышта аскер жыйнап жатканда Британия империясы мобилизация жарыялап, убакыттан утат. Мына бул жарнамада "Сен өлкөгө керексиң" деген чакырык турат. Британияда милдеттүү кызмат жок болчу. Армия тек гана ыктыярчылардан түзүлгөн эле. Бирок чакыруу учурунда империянын ар тарабынан 1 миллионго жакын ыктыярчы келет. Дүйнөдөгү эң чоң флот Уинстон Черчиллдин жетекчилиги алдында даярдыкка киришет. Англиянын аскерлери менен бирге Австралия, Жаңы Зеландиядан 10 миллионго жакын ат топтолуп, алар дагы фронтко жөнөтүлөт. Бул жакта дагы согушка бараткан жоокерлердин маанайын Британ жоокери күндөлүгүнө мындай сүрөттөгөн: "Биз согушка эмес, аскердик эс алууга бара жаткандай болгонбуз. Бирок Бельгияга жеткенде бул элестердин баары жок болду. Фронтто алар согуш деген эмне экенин өз көздөрү менен көрүштү. Жарадар адамдар, кармалган туткундар, шаардан качкан качкындар, ата-энесинен айрылган балдар жоокерлердин жылмайган жүзүн өчүрдү. Ал эми Балкан тарапта Сербияны кыска убакытта бир жаңсыл кылабыз деген Австро-Венгриянын планы ишке ашпай калды. 2 жума ичинде 20 000, 25 000 жоокерлеринен айрылды. Ал эми серб аскерлери чоң болбосо дагы калдайган империяга туруштук бере алган жеңишин майрамдашты. Батышта Франция 17 пландын негизинде стратегиясын бекемдейт. Бул план боюнча Элзас жана Лотарингияны кайтарып алып, андан ары Берлинге чабуул коюу эле. Учуру келгенде айта кетейин. Мына бул Элзас жана Лотарингияны бирде Германия, бирде Франция тартып алып, 2 дүйнөлүк согушта Гитлер басып алган. Азыр француздарга карап турат. Франциянын алгачкы максаты Мюльхаузенди басып алуу болгон. 7 августта француздар Мюльхаузенди басып алып, ал жерде атайын салтанат өткөрөт. Француздардын армиясынын формасы кызыл шым, көк кителден турган оор кийим, колунда 5 килограмм салмактагы лебел мылтыгы эле. Бирок башында каска жок болчу. Алар мылтыгынын учуна штык улап жүрүшкөн. Бул француздардын штыгы миңдеген жоокерлердин өмүрүн алып кетет. Ошентсе да бул куралдар замандын талабына жарабай эскилиге жетип бараткан. Бельгияда жергиликтүү аткычтар менен снайперлер немистердин шаштысын алат. Ошого байланыштуу карапайым элдин арасында аткычтарга жардам берди деген кичине эле шек жаралса, немистер аларды атып таштап турушкан. Жыйынтыгында жүздөгөн жөнөкөй жарандар атылып кетет. Туткунга алынган бейкүнөө адамдар, талкаланган үйлөр Бельгия трагедиясын чоңойтуп, Европаны дүрбөлөңгө салды. Ошол менен катар балдардын колун кесип, дин кызматкерлерин союп жатыптыр деген имиштер желдей тарады. 20 августта генерал фон Молтке Брюссельди басып алды. Бул окуянын фонунда качкындар токтобой агылып чыга берди. 1914 жыл 22 август. Орустар чыгыштан чек араны кесип өтүп, чыгыш Пруссияга кире баштады. Орустар талкалап келе жатыптыр деген сөз бүт немистерди чочутту. Үйлөрүн таштап качкан немис качкындары
орус аскерлери үйлөрдү талкалап жатат деген кооптуу кабарларды таратышат. Так маалымат билбеген элдин үрөйү учат. Бул абалды көргөн кайзер Вильгельм II Англия, Франция жана Россия атайын Германияны жер жүзүнөн жок кылуу үчүн сүйлөшүп алган деп ишене баштады. Бирок ошентсе да немистер Батыш фронтунда жаңы чоң жетишкендиктерге жетишип жатышты. Монс жана Шарлеруа жанындагы салгылашта француздар оор жоготууга учурады. 22 август Франциянын тарыхындагы эң көп кан төгүлгөн күн болду. Бир эле күндө 27 000 француз жоокери кырылып кетти. Ушул күндүн эртеси тагыраагы 1914 жылдын 23 августунда Япония Германияга согуш жарыялаган. Япония алгач Англия менен ич ара сүйлөшүү жүргүзгөн болот. Биринчи Япония Тынч океандагы немис колонияларын өткөрүп берүүнү талап кылып, Германияга ультиматум коёт. Аны Германия этибарга албай койгондо, Чыгыш Азиядагы немис кемелери Жапон соодасына коркунуч келтирип жатат деген шылтоо менен согуш жарыялайт. Германияда кайзер элге кайрылып мындай үн катат: "Биз адамдын жана аттын акыркы демине чейин каршы турабыз. Баарыбызга бүт дүйнө каршы турса да, биз бул согушта жеңебиз. Бириккен улутту эч ким жеңе албайт." Немис армиясы Парижге жакындап келе жатты. Шлиффен планы бир аз кечиккенине карабастан ишке ашуусуна аз калды. Ал эми француз өкмөтү Парижди таштап чыгып кетти. Немистер Парижге бар болгону 40 чакырым алыста эле. Миллиондогон адамдар кыска, даңктуу согуш болот деген генералдардын жана мамлекеттик жетекчилердин сөзүнө ишенип, туңгуюк жашоого түшүп калышат. Айтылган убадалар аткарылган жок. Немистер Парижге жакындап келе жатканда, француздар банктагы акчаларын чыгарып, шашылыш качып чыга башташты. Бельгиядан, Түндүк Франциядан жана Шампан аймагынан миңдеген адамдар немистерден качып чыгышат. Согуш үй бүлөлөрдү өз үйлөрүнөн, өз жашоолорунан ажыратты. Ошол эле дүрбөлөң Германиянын түндүгүндөгү Чыгыш Пруссияда да орун алат. Анткени орус армиясы бул аймакка чабуул койгон эле. Орустун 400 000 жоокери чабуулга жолго чыккан. Алардын көпчүлүгү өз мекенин коргогону эмне үчүн жүздөгөн чакырым басып барып өлүшү керек экенин түшүнгөн эмес. Көбү сабатсыз, окуй да, жаза да албаган дыйкандар болгон. Ошондуктан алардан кат же күндөлүк абдан аз калган. 1914 жылдын 20 августунда орус армиясы Чыгыш Пруссияга кирип, токтоосуз алдыга жылат. Миңдеген адамдар менен кошо немистин 8 армиясы артка чегинүүгө аргасыз болот. 67 жаштагы генерал Паул фон Киндербург фронттун командасын колуна алат. Элдин ишенимин жаратыш үчүн кайзер Вильгельм II менен сүйлөшүп жаткан учурунда тасмага тартып коюшат. Ага жардамчы болуп 47 жаштагы генерал Эрикс Людендорф кошулат. Алардын кол алдында болгону 200 000 жоокер бар эле. Ал эми орустарда андан экесе көп болчу. Бирок немистер жакшы куралданган жана темир жол аркылуу аскер бөлүктөрүн тез жана ыкчам жылдыра алышчу. Людендорф чоң, суутек толтурулган аба дирижаблдарды душмандын кыймылын көзөмөлдөөгө колдонот. Ошентип немистер орус армиясы тууралуу маалыматтарды ыкчам чогултушат. Эки орус армиясы бири-биринен өтө алыс жайгашып, бири-бирине жардам бере албай турганын аныкташат. Орустардын негизги каталарынын бири алар сүйлөшкөндө эч кандай сыр кылбай ачык сүйлөшө беришкен. Немистер ушул катасын пайдаланып, маалыматтарды так угуп турушкан. Алар А дегенде Таненбергке жакындап калган генерал Самсоновдун армиясына сокку урушат. 3 күндүн ичинде немистер 90 000 жоокерин туткундашат. 30 000 орус жоокери өлөт же жараат. Жалгыз калган генерал Самсонов офицерлерине кайгылуу үн менен мындай дейт: "Падыша мага ишенген. Мен мындай маскара жеңилүүдөн кийин анын жүзүнө кантип караймын?" деп ал өзүн атып салат. Экинчи орус армиясы да кыргынга учурап, талкаланып жок болот. Орустардын бул жеңилүүсү ишеним арткан союздаштары Франция жана Британия үчүн чоң сокку болот. Мындан кийин Чыгыш Пруссиядан качкан немистер айылдарына кайтып келишет. Бирок алардын көбүнүн үйлөрү талкаланып же жок болуп кеткен эле. Элдин маанайын көтөрүү үчүн немистер жеңген жоокерлерди тасмага тартып, аларга жакшыртылган тамак берип, майрамдык атмосфера жаратат.
Орус штабына падыша Николай II өзү келет. Ал армиянын башкы кол башчысы өзүнүн агасы улуу князь Николай менен жолугат. Князь мындай дейт: согуш Австриядан башталган. Берлинге Австро-Венгрия аркылуу өтсө болот. Ошентип орустар Австрияга таандык болгон Галицияны басып алышат. Ал кезде бул аймактын борбору Лемберг шаары болгон. Австрия бул жерде өлгөндөр, жарадар болгондор жана туткунга түшкөндөрдү кошкондо 400 000 жоокерин жоготот. Туткундардын арасында Австро-Венгриядагы ар кандай славян элдери бар эле. Алар чехтер, словактар, хорваттар жана босниялыктар эле. Эки славян, эки формада, эки жакта туруп алып бири-бирин атып жүрөт деген сөз Россияда бардык славяндарды бир империяга бириктирүү идеясын даңазолоо үчүн пропаганда катары колдонулат. Бул жеңиш Николай II'нин жүзүнө кубаныч алып келгени менен 3 жума ичинде 200 000 орус жоокери кырылып кеткен. 1914 жыл 1-сентябрь батыш тарапта жалпы узундугу 600 километр болгон фронт түзүлөт. 7 немис армиясы жалпы 2 миллион жоокер Францияга кирет. Генерал фон Клюктун командасындагы 1-армия Сомма дарыясынан өтөт. Бул дарыя Парижди коргогон акыркы табигый тосмо болчу. Немис жоокерлери Бельгияда кандуу кармаштан бери 250 чакырым жөө баскан. Бранденбург полкунун командири аларга мындай деп кайрылат: душманды эс алдырбагыла, тер төгүү кан төгүүдөн сактайт. Француздар артка чегинип жатышса да кармашты уланта беришет. Көпчүлүк жоокерлер бир айдан бери бут кийимин чечпеген, денесин жуубаган, ээри түшпөгөн аттардын жондорунан кан кеткен. Бирок 13 августта Британиядан келген Глостершир полкунун жоокерлери фронтко топтолуп турганда, Британия армиясынын башкы кол башчысы фельдмаршал Джон Френч аларга кайрылат: абал өтө оор. Бүт Франция силер үчүн тиленүүдө. Кудай бизди колдосун. Ал арада Африкадан келген жоокерлер Францияга түшкөндөн бери түндүккө карай жөө жүрүшөт. Алар оор бут кийимди кийгенден көрө жылаңайлак басканды жакшы көрүшкөн. 1914 жыл 2-сентябрь. Бул күнү француз учкучтары абадан чалгын жүргүзүп, коркунучтуу жаңылык алып келишет. Немистер Парижге түз баруунун ордуна алар француз армиясын айланып өтүп, курчап алуу тактикасына өтүшкөнүн айтышат. Француз жана британиялык армия Марна дарыясынын жанында немистердин капталынан сокку урууга даярданып жатты. Мына ошондо генерал Галени Париж таксилерин колдонуп 6000 жоокерди Марнага жеткирүү буйругун берет. Кийин бул таксилер Марна таксилери Парижди сактап калды деген миф жараткан. Марнадагы чечүүчү салгылаш алдында 1914 жылдын 6-сентябрында француз армиясынын башкы кол башчысы генерал Жозеф Жофф жоокерлерге мындай буйрук угузат: Франциянын тагдыры чечиле турган салгылаш башталганы турат. Эгер алдыга жылбаса, анда кандай болбосун өз позициясында өлгөнчө турушу керек. Бир кадам артка чегинүүгө болбойт. Чегинүү кабыл алынбайт. Жоокерлер артка чегинсе, аскердик трибуналдан, алдыга жүгүрсө, душмандын огунан өлөрүн билип коркуп турушту. 1914 жылдын 9-сентябрында 3 күндүк айгышкан салгылаштан кийин француз жана британиялык армия жеңишке жетет. Бул жеңишке чыгыштан орустар ачкан фронтта таасир берген. Герман армиясынын күчү экиге бөлүнүп калган эле. Бирок ошондой болсо да Франция тараптан 200 000 адам өлгөн же жарадар болгон. Немистер да ушунча адам жоготкон. Француздар 25 000 немис жоокерин туткундашкан. Жеңиштин белгиси катары аларды тасмага тартып элге көрсөтүшөт. Француз армиясы кыска тыныгуу алып, эс алууга мүмкүнчүлүк табат. Алар Парижди сактап калышкан. Бирок ошондогу жаш кавалерист Фошондун сөзү өтө ачуу болгон. Ал мындай деген: биз Марнадагы салгылашты уттук, бирок жеңишти жоготтук. Анткени француз жана англиялык күчтөр немистерди толук жок кыла албай, алар түндүк Францияга чегинип кетүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Бул окуя тарыхта деңизге жарыш деп аталып калган. Ошол эле 3 айлык кандуу салгылаштар мезгилинде Герман армиясынын башка бөлүктөрү Бельгиянын калган аймактарында басып алышат. Бул армиянын катарында бир австриялык жоокер бар эле. Ал 25 жаштагы Адольф Гитлер болчу. Ал ошол учурда немис армиясына ыктыярчы болуп кошулган.
Мына ошол учурдагы Адольф Гитлердин өзү. Фландриядагы тозоктой салгылаштар анын аң сезимин өмүр бою өзгөртүп кеткен. Гитлер Mein Kampf китебинде мындай деп жазган: алгачкы шыктануу менен сыймыктануу көп узабай тозокко айланды. Британ аскерлери Фландриядагы бир эле тилкени 4 жыл бою бербей күрөштү. Бельгиянын Ипр шарчасын курчаган кичинекей тилке союздаштардын колунда калууга тийиш эле. Бул Бельгия падышасы Альберт Бирдин буйругу болгон. Ошол жердин жоголушу фронтту бузмак. Британ падышасы Жорж Беш да Альбертке барып колдоо көрсөтөт. Түштүк Англиянын талааларында британиялыктар жаңы англис, француз тилдүү канадалык аскерлерди машыктырууну улантат. Баары ыктыярчылар, баары падышанын аскерлери. Мына бул падыша Жорж Беш аларды текшерип, колун кысып дем берип жүрөт. Жоокерлердин жашы анын уулунун жашына жакын эле. Ал эми анын уулу фронтто кызмат өтөп жүргөн. 1914-жылдын октябрында немистер басып алган аймактарын сактап калуу үчүн жергиликтүү калкты мажбурлап окоп казууга жумшашат. Немистер окопторду кумурскалардын уяларындай кеңейтип, жашоого жарамдуу кылууга аракет кылышат. Бирок кыш келгенде алар муздак, суу каптаган чуңкурларга айланат. Британдык аскерлер да окоп казып, траншеяларды бекемдейт. Фландрия фронту кыймылсыз, позициялык согушка айланат. Түштүктө француз армиясы түз окоптордо жашап алышкан. Ошол маалда узун окоп линиясы пайда болуп, Түндүк деңизден Швейцарияга чейин созулган. Анын узундугу 700 километрди түзгөн. Француздар өмүрүн тобекелге салып, мындай оптикалык түзүлүштөрдү колдонушат. Алар өйдөгө көтөрүлүп, душманын чалгандап, кайра түшүп турушкан. Бул учурда мына бул өлкөлөрдүн арасында Швейцария дагы нейтралдуу болчу. Негизи Швейцария 1815-жылдагы Вена конгрессинен бери түбөлүк нейтралитетин сактап келет. Ошондон бери 210 жыл өтсө да, Швейцария эч бир чоң эл аралык согушка катышкан эмес. 1914-жылдын 2-августунда Германия менен жашыруун аскерди келишимге кол койгон Осман империясы 29-октябрда Кара деңиздеги рейд деп аталган окуяга катышат. Герман-түрк флоту Кара деңиздеги орус портторуна, Одессага, Севастополго жана башка шаарларга чабуул коет. Жыйынтыгында Осман империясы борбордук державалардын тарабында согушка иш жүзүндө кирип кеткен. Бул операция Энвер Паша жана немис адмиралы Сушон тарабынан пландалып, Россиянын аскер деңиз флотуна жана соода кемелерине олуттуу жоготууларды алып келген. Ошол эле учурда бул окуя Орус-Осман фронтундагы аскердик аракеттердин башталышына себеп болгон. 1914-жылдын кышында генерал Жофр кеңири масштабдагы чабуулдарды баштайт. Россия фронтун жеңилдетүү үчүн болгон бул чабуулда 100 000 француз жоокери өлөт же жараланат. Алардын ичинен 20 000 жалгыз бир дөбөнү алуу үчүн каза болот. Аларды немистин пулемоттору алдыга жылдырбай токтотот. Жыл аяктап кыш келип, жаңы жылга жакындап калган. Эки тараптын жоготуулары ушунчалык көп болсо да, согушту токтотуу үчүн бири да үн катпайт. Бирок согуш талаасында аскерлер окоптон чыгып, колдорунда бар нерселери менен бөлүшүп, ырдап, бийлеп, ойногон учурлар катталат. Бул ошол абалды сүрөттөгөн кинодон үзүндү. Майрамың менен, бирге болсун. Бирок жоокерлердин мындай кадамы үчүн аларды соттоп, атып салууга да укук бар эле. Ошондуктан бул көрүнүш узакка созулган жок. Генералдар көз жумуп кое алышкан эмес. Керек болсо генералдар фронтту гана эмес, алар саясатты да толугу менен көзөмөлдөй башташкан. Мына достор, ошентип биринчи дүйнөлүк согуштун биринчи жылы мына ушундай окуялар менен коштолду. Кийинки бөлүгү мындан да кызык болот. Туура видео кечигип чыгып жатат.
Бирок кийинкилерин бат-баттан чыгарууга аракет кылам. Эгер видео жакса лайк басып, достор менен бөлүшүп коюңуз. Канчалык адам көп көрсө, ошончолук тезирээк чыгарууга бизге дем болот. Көрүшкөнчө аман болуңуз.